Видеону баштардан алдын кыскача жарнама кылып коеюн. Авиабилет боюнча кайрылсаңыздар болот, номерлерин коюп койдум. Дүйнөнүн булуң бурчуна учсаңыздар болот. Ишеничтүү, онлайн ала бересиздер. Авиабилет өз негизи өзгөрүндө жайгашкан. Чорнуйдан, базадан дагы текшерип өткөн регистрацияларды төмөндө номерлер кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен дегеле дүйнө жүзүнөн көрүп жаткан менин мекендештерим, саламатсыздарбы? Мен сиздерге аябай көп жолу жардамалар тартып жүрөбүз. Ошолордун катарында жардама тартканы келип, Мади Shopко келгенбиз. Бул жерде биз көп эле жол тартканбыз. Көргөзүп коелукчу. Эжекелердин кийимдери бар бул жерде. Эми тартып жаткан учурда мен бул жакта турсам, калпакчанбыз да эми. Турсак бул жактан булагабыз келип кыргызча сүйлөп адамды шок кылбадыбы? Жени агабыз ушул алайда чоңойгон экен, кыргызчаны аябай таза сүйлөйт экен да. Анан ага мен блогермин, ошол видеолорду тартамын деп жана кылсам, кел анда Кыргызстандын сагынычым боюнча, кыргыздар боюнча сүйлөшөлүк деди. Ошого сиздер бир кандай десем, негатив жазбай, поддержка кылып коюңуздар. Анан койнунан калпагын чыгарды да, мына укам мен деле калпак кием депчи. Анан азыр ошо калпакты кийгизип, бир-эки сөзгө тарталык. Андыктан каналыбызга катталып, лайк басып коюңуздар. Тамашаны манайды көтөрүп демекчи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Альхамдулилля, Кудайга шүгүр. Чарчабай иштеп атасызбы? Эптеп атабыз, кара жерди тепсеп атабыз. Жүрүп туруп алалык экөөбүз. Мына Жени ага сөз биринчи болсун. Канча болду Москвага келгениңизге? Кыргыз жаран экен, Кыргызстанды жаран экен да. Мен негизи регистрация кылып атасызбы? Не болду? Жок, эми аны айтып берейин. Мен негизи мындай болду. Биринчи келгенде Питерге учуп келдим, Санкт-Петербургка. Ал жерде 3 ай иштедим. Мына жаңы жылдын алдында Москвага келдим. Ошондон бери эптеп кара жерди тестеп атам. Кыргызстанды эми ким гана сагынбасын. Азыр кичине сүйлөсөм көздөн жаш кетчүдөй болуп турат. Сиз болгондон алайда чоңоюпсуз да? Алайда чоңойдум о. Аябай. Өзүм Свердловский область, город Серовто туулгам. Уроженец Россия, гражданин Кыргызстан. Анан бирөө айтат, ушунча кыргызчаны каяктан үйрөнүп алгасың дейт. Айттым, 7 дубан бар бизде, туурабы? 7 область деп коет. Любой областынан мага келип бергиле, мен ошол тилинде сүйлөп берем. Таластык менен, Батырга, Айшова менен, Оштук менен, мен сен ham любой менен сүйлөшүп берем. Ошо дагы суроолор кандай? Өзүңүз канча жылкысыз? Өзүм 40-тын тамагын жеп атам. 85-ти, 39дан өтүп баратам. 39-да өтүп баратасыз. Москвага келгениңизге эч канча болуптур а? Эч канча болгон жок. Регистрация кылып атасызбы? Жок, кандай болуп? Жок. Без регистрация, без документ жүрөм азыр. Паспортум ошол именно жана события болбодубу? Тажиктер. Ошондон кийин переход кылып алсам, метродон паспортумду алып кетишти. Мен мага как раз звонок келип калды, алё деп сүйлөшүп мүнүп карача автобуска жүктөп туруп басып кетишти. Документим аларда кетти. Азыр любой полицейский келсе, менден документ сураса, наоборот, мен алардан документ сурайм. Верните мои документы деп. Эмне болду? Ошондон албадыңыз документти? Албадым. Сиз ошону алып коюшуңуз керек экен. Алыш керек, о. Кеткенде сиз кош жарандуулуктагы эмес экенсиз, граждан Россия, Кыргызстан болуп көп мекендештер жүрөт го, кош жарандуулук кылып. Сиз толку Кыргызстан менен жаран экенсиз азыр. Эми мындай да, туугандар. Көрдүңөр казасында эмне болду? Апат. Ооба. 80 жылда бир келген апат экен да, ошолданчы. Ошол биздин Кыргызстанга тийбесин болду. Ошону эле тилейм. Кыргызстанды сагындым, жайлоону сагындым, ат мингенди сагындым, ачык эле айтканда, эт жегенди сагындым, кийик атканды сагындым, улак тартканды сагындым, бүт баарын сагындым. Улакты дагы кыйын тартам деп негизи видеого чейин көп сөздөрдү сүйлөштүк да, ошол кыргыздын пейил экенин дедим, тем более алайда өскөн болсоңуз, айыл жергесинде бизди жанагы өткөн кеткен болсо, жүр чай иштеп эле чакырып, тем более булагабыз кыргызча уруп турган болсо, любой эле жүр дейт да, жүр кир бир конок болуп кетип, серьезно сөз да. Негизи мындай да. Негизи майрам марттын 8-и, эми башкача сөздөн баштайын. Жизньбек, жок, айтпайлы коеюн, орусчалап ойлоп коеюн. Кыргызстанга качан кайтайын дейсиң анан? Эми колуман келсе, азыр көз ачып жумгуча эле Кыргызстанга барып келгим келип турат. Бир уктап турсам, Кыргызстанда болуп калгым келип атат, ачыгын эле айтканда. Кыргызстан кандай жесин?
Эми биз багы талап түздө чоңойдук, мал бактык, айран ичтик, сүзмөнү сагындым биринчиденчи. Сүзмө, борут дегендерди сагынып. Бул жерден эми редко табыш андай нерсени. Ошону сагынып, Кыргызстанга эми кайтам, эми Кудай бурса документти алыңыз ошол. Эми документти мен барып неме кылып койдум. Отделениеге бардым. Ол жерде жакын арада отделение бар. Ошол жерге барып документти верни тапкыла десем, таба албай койду. 3 саат отурдум ошол жерде. Анан 2-3 күндөн кийин келиңиз, справка беребиз восстановлениега. Или документиңизди таап беребиз деп 2 суроо менен мен жөнөттү да. Же болбосо эми посольствого барып ошол жактан восстановление кылып неме кылам. Кыргызстанды сагындым ачыгында элечи. Ачыгында эле. Шерияга анан дагы бир суроо, Москвага негизинен көп жаштар келип эмгектенет. Ошол жаштарга кандай кеп кеңештер берип кетесиз? Бизди аябай көп мекендештер көрүп атат. Эми мындай да, Москвага эмес, любой эле Россиянын любой шаарына келген жерге мындай да, азыркы жанагы событиядан кийин аябай кысымдык күчөдү. Любой кыргызбы, тажикпи, өзбекпи, любой жагынан кысымдык күчөп атат. Ошолордун абайлап, мындай Аллага аманат. Абайлап, этият болуп, мындай ишти кылып, документтердин туураласын сөзсүз түрдө биринчи очур документтерди. Прописка ал жак, бул жактарын бүт баарын тууралап түз жүрсө эле, Кудай буйрса кыргызым уруп кетет любой. Молодец, Женяга ошол өзү келип атайын, коюндан калпагын чыгарып, калпак кийип анан сөздү баштады. Чындыгында мен кубандым көрүп. Карасаңыздар, өзү сырткы келбети орус болгону жүрөгү агамдын кыргыз деп согуп атыптыр да. Сүйлөгөндөрү, мисалы, көздөн жаш келет да. Ишиңизге ийгилик ага. Кудай кааласа Кыргызстандан көрүшөлүк, видеолор тарталык дагы да. Чай пай алып берейин эми, Кудай кааласа. Мына жерде чайханалар өзү мен тартып жүргөн чайханалар бар. Жүрүң. Чай пай чайлык. Чай пай чайланда. Ишкерге ийгилик мекендештер. Кыргыз элим. Эч качан Казакстанда дагы жанагы апат болгон нерсе биздин кыргыз элибизге андай тийбей эле койсун болду. Заманыбыз тынч болсун мекендештер. Дуа кылып туралык. Казак боордошторубузга дагы көрүшкөнчө Кыргызбай YouTube каналында позитивдүү роликтерден чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Ошол мекендештерибиздин ийгиликтерини, ошол жардамга муктаж видеолор тартып берүүгө да аракет кылабыз. Андыктан каналыбызга катталып, ошол Учкунбек агамадан ыраазычылык билдиремин. Ар дайым ошол биргеликте видеолор тартып жүрөбүз. Учкунбек YouTube каналына дагы катталып койгуңуздар. Орчундуу, глобалдуу нерселерди чыгарып турат элге. Ассалому алейкум, көрүшкөнчө. Ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.